азыр президент кол койгон бул мыйзам долбоорунда мас айдоочуларга каталдаштыруу каралган. Ал кылмыш жаза кодексинде да жана укук бузуулар кодексинде дагы. Бул мындайча айтканда рулда мас абалында айдаса мурда жөн эле 1 жылга айдоочулук укугунан ажыратылса, азыркы учурда 80 000 сом менен 80 000 сом айып пул жана 2 жылга айдоочулук укугунан ажыратуу каралган. Эгер ошол эле айдоочу укугунан ажыратылгандан кийин кайра ошол убактысы бүтө элек мөөнөтү бүтө элек кезде кармалса, анда ага кылмыш жаза кодекси негизинде чара колдонулат. Ал жерде каралган 100 миңден 150 миңге чейин айып пул же болбосо 1 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу каралган. Ал эгер бул кылмыш жаза кодексинде каралган боюнча айдоочу мас абалында жол кырсыгын катышуусу болуп, анда оор залал келтирилген, ден соолуктарына келтирилген жарандар болуп калып же адам өмүрүн алып келген болгон учурда ошол 9 жылдан 12 жылга чейин айдоочулук укугунан ажыратылат. Адам өлүмү менен коштолгондо бар болчу, бирок ал жерде кандайдыр бир кызмат ордун ээлөө эле каралган болчу. Азыр биз буну айдоочулук укугунан ажыратуу деп киргизип атабыз. Бул айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү тарабынан, себеби айдоочулар мас абалында жол кырсыгын катышуусу болуп, ал жерде адамдардын өлүмүн алып келген жол кырсыктары болгондон биз ошо каталдаштырууну сунуштадык да. Мындай алганда деле укук бузуу кодексинде мас айдоочулардын саны жылдан жылга өзүп атат. Азыркы учурда мына 2025 менен 2026 жыл 5 ай эле аралыгын эле алып кетсек, былтыр 6800 айдоочу мас абалында кармалган болсо, быйылкы учурда 8000ден ашык айдоочу мас абалында кармалган. Акыркы учурда акыркы эң өзгөртүүсү бул 2023 жылы болгон. Ал жерде ага чейин 17500 сом айып пул же болбосо коомдук иштерге тартуу болчу, 30 сааттан 40 саатка чейин. Ал тыянак бербегендигинен биз сунуштап айдоочулук укугунан ажыратууну киргизгенбиз. Бирок ал дагы тилекке каршы тыянак бербегенден дагы каталдаштырууну сунуштадык. Мас абалында жол кырсыгынын катышуусу болуп, ал жерде жаракат алган болуп, жеңил же оор жаракат же адам өмүрүн алып келсе, ал жерде эч кандай жеңилдик каралган эмес. Тосмо арыз дагы жардам бербейт, ал жерде пробация да каралбайт. Эч кандай эме жок. Только бөлүгүнөн ажыратылат, эркинден ажыратылат. Туурасынан түшүндүрүп кетели, айдоочулук бөлүк ажыраткандан кийин бул жана жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонула баштайт. То есть экөө одновременно колдонулбайт да. Ал өзүнүн жазасын мөөнөтүн өтөп жаткан кезде айдоочулук укугунан ажыратылган бөлүгүн ажыратылган убакыт каралбайт. То есть эркиндикке чыккандан кийин, анан кийин айдоочулук бөлүк укугунун баал эмеси мөөнөтү башталат. Мисалы 10 жылга соттолсо, ошол түрмөдөн чыккандан кийин анан 12 жыл кайра. Туура айтасыз, дагы ошондой болот.